Саламатсыздарбы? Эфирдик берүүлөрдү сайттардан алынган кабарлар менен тааныштырган интернет ньюс маалымат программасы улантат. Студияда Гүлзада Төрөбекова. Кадрлардын талашын кантип тыйса болот? Өкмөттө кадрлардын резерви түзүлбөгөндүктөн район акимдерин дайындоодо башаламандыктар байкалып жатат. Ал тургай өткөндө аким тандоо боюнча парламентте көзгө сайып айтылганы бекер жерден чыкпагандыр. Көрсө, Жалал-Абад облусуна караштуу Аксы районунда акимдин креслосу үчүн күрөш катуу жүрүп, ортодо келишпестиктер пайда болуп кетиптир. Чамасы кландык талаш-тартыштардан баш ооруган өкмөттөгүлөр не кыларын билбей кайсынысына басым жасаарына мээси каңгыгандай түр байкалды. Биринчи орун басар катары кызматта жүргөн Кубатбек Боронов болсо, уруулук тирештер болгонун моюндап алды. Чындыгы ушундай болуп жатса, айтпаганда кантип издеп ийин куушурду. Бул эми айла кеткендеги марш экенин билип туйбадыкпы? Баса, аким болуп Аксы районуна Ыманберди Доспаев келди. Акыйкатына келсек, кеп мындай. Акыркы жылдары кадрларды тандоого, алардын ишке жайгаштырууга милдет болгон өкмөт чабалдыгын айгинелеп, коомчулукта дараметинин алсыздыгын сездирип койду. Эгерде өкмөт суук тумшугун малгандарды канк эттире кулакка тээп урбаганды билгенде мындай фокустар тамырлап кетмек эмес. Анан кайдан реформаны алгалатып, адамдардын жан дүйнөсүн тазартууга шарт түзмөк эле. Жумуртка сырткы күчтөрдөн улам жарылса, өмүр токтойт. Жумуртка сырткы күчтөрдүн таасиринен улам жарылса, анда өмүр токтойт экен. Бирок ошол эле жумуртка ички күчтөрдөн улам таасиринен жарылса, анда өмүр жаралат. Дал ошондой эле бул жашоодо кээде биз артык кылабыз деп тыртыклап алган учурлар көп кездешет. Нечендеген залкарлар кыйынчылыкты көргөндүгү үчүн чыңалып бийик даражага жетишкен. Эгер биз жардам бере берсек, кээ бир адамдардын ички потенциалын бууп койгонго барабар болуп калат. Балдарыбыз өз турмуш жолунда бир топ жолу жыгылат. Дал ошол мезгилде жардам колуңузда эле суна бербей, сунуш же кеңеш колуңузда сунуп үйрөнүңүз. Балык жегенде эмес, балык кармаганды үйрөткүлө деп бекерин айтпаса керек. Данышман элибиздин мусапыр болмойун мусулман боло албайсың деп айтканына назар салсак, демек ар бир инсан чыныгы момундукка жетишүү үчүн кыйынчылык тепкичтерин өтүүсү зарыл. Бул дегени жардам бербей коюу дегендик эмес, а балким ошол жардамды да акыл менен берүү. Анткени кээ бир учурларда аракетсиздик кээ бир аракетке караганда жакшыраак. Байларга сабак болсо кана ата канат. Ар бир улуттун чыган бизнесмендери болот. Өзбек калкынын бактысына жаралган адамы бар экен Алишер Усманов деген. Орус жергесинде жашап жүрүп миллиарддаган байлыкты чогултуп алган бул таанымал бизнесмен жакында дагы бир элди таң калтырган демилгесин айтып чыкты. Усманов бүткүл жыйнаган байлыгын мураскери жоктугуна байланыштуу өз элине, өзбектерге өткөрүп берүүгө даяр тура. Буга чейин эле ал мыкты спортчуларга, таланттуу жаштарга, улуу муундарга, атактуу кишилерге колдоо көрсөтүп келген. Мына ушуга окшогон мекенчил инсандардын болгону журтчулук үчүн пайдалуу болору калетсиз. Биздин байлар болсо өзүнүн гана кызыкчылыгы менен элек. Ошол үчүн Теңир бизге көктү чейген байларды эмес, Чыңгыз Айтматовго окшогон ал жазуучуну берген турбайбы? Буюрса, оолу жан дүйнөбүздү тазалап, анан гана байлыкты топтоого умтулабыз. Чай ичкен эле барасыңар. Жээнбековдун атка минерди зекиген видеосу. Өлкө башчысы Кыргызстан ачык мамлекет экенин айтты. Андан сырткары парламенттик мамлекет демократияны куруп жатат деп бир катар чет өлкөлүктөр жетекчилерди сыйлап чакырарына токтолду. Бирок мындай чакырууларга жөн гана барып келгени жетекчилер бар экенин белгилеп, мындан кийин чет жакка чыккан атка минерди Тышкы иштер министрлиги көзөмөлдөшү керектигин айтты. Көп учурларда биздин жетекчилер конкреттүү иш кылбастан турист катары барып келишет. Эмнеге барып келди деген көзөмөл жок болгондуктан кээде жөн эле барып келип жатасыңар. Мына ушуну токтотуш керек. Баргандан кийин элчиликтин чайын ичип келе бербестен жыйынтыкта чыгара келиши керек деди президент. Жээнбеков өкмөттүн өкүлдөрүнүн чет жакка болгон сапарлары тууралуу тийиштүү бөлүмдөр премьерге дагы маалымат жеткирип турушу керектигин билдирди. Себеби өкмөт башчысы бардыгын көзөмөлдөй албайт да. Кээде турист болуп барып келген дагы маселелер бар. Сыртка чыкканда, командировкага чыкканда, анын отчетун алыш, аны көзөмөлдөш, ал эмнеге барып келди, эмне кылып келди, ошодон эмне пайда болот деген мамлекетке мына көзөмөл жок болгондуктан жөн эле кыргызча айтканда жөн эле барып келип атасыңар кээде. Мына ушуну токтош керек. Баргандан кийин, сыртка чыккандан кийин элчилик менен бирге ал жерге элчиликтин чайын ичип келе бербестен ал жака барганда жыйынтык чыгара тургандан келиш керек. И отчетту бул алыныш керек. Буну Тышкы иштер министрлиги көзөмөлдөш керек бардыгын тең. Эфиопияда кулаган учак тууралуу айтып берген алып баруучу талоонуга калды. Кения алып баруучусу Эфиопияда болгон авиа кырсыкка арналган жаңылыктар түрмөгү үчүн социалдык тармак менен
кесиптештеринин сынына кабылды. Эфир учурунда Дан Ванге учактын кыйрашы модельлештирилгени көрсөтүлгөн экран алдында туруп сүйлөгөн. Аба кемесин жерге кулап түшкөн учурунда чыккан түтүндөн качкандай түр көрсөтүп, кадрдан чыгып кеткен. Окуядан кийин журналист кечирим сураган катын жарыялады. Мен эч убакта өлүмдү шылгындамак эмесмин. Окуянын чагылдырууда аша чаап кеткенибизди мойнума алам, деди алып баруучу. Эскерте кетсек, Boeing 737 MAX 8 учагы 10 март күнү эртең менен Эфиопиянын Депзейт шаарында кыйроого учураган. Ичиндеги 157 кишинин бири дагы аман калган эмес. Өлгөндөрдүн арасында 35 мамлекеттин өкүлдөрү болгону маалым. It was swerving erratically and its rear side was on fire before it hit the ground near Tulu Fara village outside the Bishoftu town, about 60 kilometers from the airport. Мына ушундай кабарлар менен эфирдик берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, жогоруда кеткен маалыматтардын маани маңызына Нур телеканалы жоопту эмес. Студияда Гүлзада Төрөбек болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.